Рахмат. Кейінгі сөз Маткериев Айбек Тораталиевичте. Рахмат, Нұрлан Асанбекович. Рысбек Жантаевич, мыйзамдан сырткары bir уақыттан пайдаланып, бір-екі сұраулар бар эле, елдерімden қайырлысы. Мына Сосновкадағы өткөрүү пункты, Қаракөлдегі өткөрүү пункты қанша полосадан? Азыр 3 полоса. 2 полоса. 2 полоса бер, 2 полоса. 2 полоса нар, 4 полосадан. Ошол 4 полоса тең bir уақытта иштегенге мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Бар. Эмнеге анда иштебей атат? Негизи ачып иштетип атканбыз, анан жана машина жокто деп атат. Мурунда сиз көтөргөнсүз. Сиз көтөргөндө мен өзүм барып текшерип ачканбыз. Анан мен негизи 2 өтөң иштеш керек, 4 өтөң иштеш керек. Жок, эмнеге иштебей атат? Мында айтыңызчы. Эч кандай тоскоолдук жок ал жерде, иштеш керек. Мен мурда дагы көтөргөнүм, азыр дагы көтөргөнүм. Мен самолетте эмес, жерде көбүрөөк жүрөм да. Постоянно өзүм өтөм ошол жолдон. Мына жакында дагы барып келдим. Теги машинанын арты Сосновкадан берки гаи тургандан бер жака чейин болуп калат. Барып айтсаң, бизге эмес, жогору жактагыла айткыла дейт. Мен мына өзүмдүн кулагым менен мага берилген ошол жердеги кызматкерлердин жообу. Мына как раз Ошон мүмкүнчүлүк бар экен, сизден айтып коюңуз, бизге ушундай шарт түзүп берсин деп. Нары жактан келесең дагы очередь жүздөгөн машина турат, астындагы турат. Если кааласаңыз, азыр мен сизге видеону дагы көрсөтөм. Өзүм тартып, ошо көргөн. Канчалаган эл кыйналып атпайбы? Сиз азыр иштеп атат деп атасыз. Айбек Тораталиевич, муну мен көзөмөлгө алам, чара колдонобуз. Анткени сиз мурунда көтөргөнсүз, мен баргам. Эч кандай жогорку жактан ага тапшырма берилип, жап деген эч кандай нерсе болгон эмес. Ошол себептүү биз эме жооптуу адамдарга чара колдонобуз. Башка андай болбойбу? Сиз кепилдик бересизби? Азыр мына ыйык трибунадан айтыңыз. Себеби мен кайра эле барам, ошол жол менен жүрөм. Эгер ошондой факт болуп калса, мен сизге ошол жерден туура видео вызык кылып туруп чаламын, кандай болуп калат анда? Ошон биз айтып атпаймынбы? Эгерде ошол жердеги жооптуу кызматкерге сөзсүз түрдө чара колдонобуз, мен эртең менен убактым болсо обязательно барам. Рысбек Жантаевич, ушуну бир көңүлгө алып койсоңуздар. Анткени мына жол турат. Өткөрсө болот. Болот. Антип жанакы элди кыйнап бекер эле бюрократия кылып тургузуп койбостончу. 2 катар менен өткөрө берсе болот. Анчалык жана тыгындагы пайда болбойт да, ошону жакшы көзөмөлгө алып койсоңуздар. Рахмат. Макул, биз сөзсүз түрдө көзөмөлгө алабыз.